Саламатсыздарбы, урматтуу саламаттык сактоо тармагынын ардактуу кызматкерлери, кадырлуу дарыгерлер, медайымдар, фельдшерлер, санитардык кызматтын өкүлдөрү жана медицинанын ардагерлери. Сиздерди медицина кызматкерлеринин күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Адам өмүрүнөн өткөн улуу байлык жок. Ал эми ошол өмүрдү сактоо, ден соолукту чыңдоо жана ооруларды алдын алуу сыяктуу жоопкерчиликтүү милдетти аркалаган медицина кызматкерлеринин коомдогу орду өзгөчө мааниге ээ. Медицина бул жөн гана кесип эмес, бул адам тагдыры үчүн жоопкерчилик. Ак халат кийген адамдардын жүрөгүндөгү мээрим, боорукерлик жана адамзат алдындагы бийик миссия десем жаңылышпайм. Эл арасында айтылгандай, дарыгердин колу шыпа, жүрөгү мээрим. Бул сөздөр сиздердин күнүмдүк эмгегиңиздердин маңызын даана чагылдырат. Анткени сиздердин түйшүктүү жана талыкпас эмгегиңиздердин артында миңдеген адамдардын сакайып кетүүсү, үй бүлөлөрдүн кубанычы жана өмүргө болгон үмүтү турат. Урматтуу медицина кызматкерлери, сиздердин ак эмгегиңиздер адам өмүрүн сактоодогу жоопкерчиликтүү кызматыңыздар жана кесипке болгон берилгендигиңиздер терең урматтоого татыктуу. Сиздер коомдун ден соолугунун сакчылары, адамдарга үмүт тартуулаган жана өмүргө жарык берген асыл инсандарсыздар. Кесиптик майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, түгөнгүс күч-кубат, ишиңиздерге чоң ийгиликтерди жана элибиздин терең урмат сыйына бөлөнүп жүрө беришиңиздерди каалайм. Ак халатыңыздар ар дайым абийирдин, адамгерчиликтин жана мээримдүүлүктүн символу болуп кала берсин. Манас шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен төмөнкүлөр сыйлансын. Медицина кызматкерлеринин эмгегин татыктуу баалоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бул жетишкендиктердин өзөгүндө сиздердин ак халатка болгон берилгендигиңиздер, бийик кесипкөйлүгүңүздөр жана адам өмүрүнө болгон жоопкерчилигиңиздер турат.